Өзгөчө абал режимин алып салсак, медицина кызматкерлеринин жана тартип сакчылардын күнү түнү жасаган эмгеги текке кетет. Бул тууралуу бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку кеңештин жыйынында жаңы дайындалган вице-премьер-министр Аида Исмаилова менен саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримовдун ант берүү аземине катышып жатып билдирди. Мамлекет башчынын айтымында экономикалык жоготууларга карабай адам өмүрүн сактап калуу негизги милдет болуп саналат. Сооронбай Жээнбеков өзгөчө абал режиминин мөөнөтүн узартуу чечимин кабыл албасак, мунун терс таасири узак убакытка чейин тийиши мүмкүн экенин баса белгиледи. Урматтуу мекендештерим, өзгөчө абалдын мөөнөт узартуу оңой чечим болгон жок. Жарандарыбыздын турмушунда бир топ чектөөлөр, ыңгайсыздыктар алган эмес, айрым мекендештерибиздин жашоо тиричилигинде кыйынчылыктар жаралды. Айрыкча күнүмдүк кирешесин таап, күндөлүк жумуш менен тиричилигин өткөргөндөр кыйналып жаткан боюнча менде толук кабар бар. Ошондой эле карантин өлкөнүн экономикасына да олоттуу залал тийгизип жатат. Таразанын бир жагына жарандарыбыздын ден соолугу жана өмүрү, экинчи жагына экономика жана киреше маселеси коюлду. Мына ушундай катаал сыноону баштан кечирип жатабыз. Мамлекет башчысы катары мен үчүн жалпы коомдун ар бир мекендешимдин ден соолугу кымбат. Ошондуктан бул чечимге бардым. Мындай чечим кабыл албасак, бул кесепеттин терс таасири узак убакытка чейин тийиши мүмкүн. Өлкөнүн келечегин абдан катуу доо кетирип алабыз. Оору жугузгандардын саны азая баштаган учурга жете элекпиз. Муну дагы бир ирет кайталайм. Урматтуу мекендештерим, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткандай, бүгүн биз баардыгыбыз тең бир кайыктабыз. Азыркы кырдаалда эч ким колдоосуз калбайт. Муктаж болгондорго жардам берүү учурдагы эң көйгөйлүү милдет катары аныкталган. Мамлекет тарабынан жасалчу социалдык коргоонун бардык механизмдерин колдонобуз. Аялуу катмардагы жарандарды мүмкүн күнүмдүк тамак аш менен камсыз кылуу маселесин чечебиз. Пенсиялар, жөлөк пулдар, айлык акылар сакталат, өз убагында берилет. Өкмөт бул багыттагы иш-чаралар үчүн зарыл болгон резервтердин баарын колдонууга мүмкүнчүлүгү бар. Баарыңарга белгилүү, бизде башка өлкөлөрдөгүдөй резервте коопсуздук жаздыгы болгон эмес. Ошондуктан эл аралык өнөктөштөр менен активдүү иштеп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Алгачкы жардамдарды алдык, аны билесиздер, бул күнүгө чыгып атат. Урматтуу депутаттар, сиздер жакшы билесиздер, мамлекеттик бюджеттин кирешесин көбөйтүп, социалдык чыгымдарга зарыл запас түзүп баштаганбыз. Акыркы 2 жылда бюджеттин дефицитин азайтып, сырткы карыздын көлөмүн көбөйтпөй, көзөмөлдө кармап келдик. Ишкерлерге салгы жагынан жакшы шарт түзүп, экономикалык активдүүлүк башталган. 2018 жылы ички дум продукт 3,5%, ал эми өткөн жылы дээрлик 5%га көбөйгөн. Бизнести каржылоонун көлөмү кескин көбөйгөн. Тилекке каршы жалпы дүйнөнү каптаган илдет биздин экономикабызга да чоң залалын тийгизди. Реформалар солгундап, өлкөнүн коомдук саясий турмушундагы айрым иштер үзгүлтүккө учурады. Мисалга, жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо мөөнөтүн жылдырууга мажбур болдук. Өлкөбүздө соңку тарыхындагы өзгөчө окуя болгон апрель революциясынын 10 жылдыгын алдын ала түзүлгөн пландагыдай белгилей албадык. Быйыл Улуу Ата мекендин согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилей турган жыл. Өлкөбүздүн тарыхында бул ыйык датага байланыштуу иш-чаралар да өзгөрүүлөргө учурайт. Дүйнөнү өзгөртүп жаткан бул кырдаал өлкөдө кайсы тармакта кандай көйгөй бар экенин ашкаралады. Коомдун саламаттыгын коргоодогу жана бул тармакта башкаруудагы көйгөйлөргө каттелдик. Саламаттык сактоо тармагы туташ реформа муктаждыгын турмуш дагы бир ирет далилдеди. Мындан тышкары илим, билим тармагы да замандын жаңы чакырыктарын эске алып, жаңыртууну талап кылат. Урматтуу мекендештерим, учурдагы кыйынчылыкка карабай, экономиканы сактап калуу боюнча бардык иш-чаралар аткарылат. Бизнести колдоо үчүн бир катар чечкиндүү кадамдар жасалат. Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн зарыл жумушту
жазгы талай үзгүлтүккө учуратууга болбойт. Электрондук форматка жүргүзүлүшү мүмкүн болгон иштерди токтотпостон улантабыз. Өлкөнү санариптештирүү программасын ишке ашыруу токтобойт, уланат. Санариптештирүү боюнча акыркы 2 жылда жасалган иштин пайдасын бүгүнкү күнүмдүк турмушубузда көрүп жатабыз. Өлкө экономикасын, калктын турмушун жакшыртууга багытталган улуттук долбоорлорду уланта беребиз. Алар кечеңдеши мүмкүн, бирок Кудай буйруса үзгүлтүккө учурабайт. Бул долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бизге көмөк берип жаткан донорлор да өз жардам токтотпой турганын белгилешти. Эми ар бир аймактагы кырдаалды кылдат иликтеп, даректүү иш аракеттерди жасайбыз. Өкмөт жергиликтүү бийлик менен кеңешип, акыбал оңоло баштаган жерлерде айрым талаптарды жеңилдетебиз. Ишкери чөйрөнүн өзгөчөлүктөрүн эске алып, жумуш орундан жоготпоо максатында айрым субъекттерге уруксат берүү мүмкүнчүлүгү каралат. Бирок коркунуч азайбаган калктуу колунуштарды локализация жасап, ар бир айыл жана шаар үчүн өзүнчө режимди колдонууга барабыз. Ошол эле учурда өлкөнүн сырткы чек араларын күчөтүлгөн тартипте кайтарып, башка өлкөлөр менен болгон байланышты чектөөнү улантабыз. Мындай чектөөлөр облустар, райондор арасындагы карым-катташка дагы тиешелүү. Бул тартипти жалпы дүйнөдөгү кырдаал жакшыранга чейин сактоого мажбур болобуз. Бул күрөштө биз жалгыз эмеспиз. Кыргызстанга Бириккен Улуттар Уюму, Дүйнөлүк банк, Эл аралык валюта фонду, Европалык кайра куруу жана өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы, Европада коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюму, араб мамлекеттеринин фонддору колдоо көрсөтүп жатышат. Россия чыныгы союздаш мамлекет экенин дагы бир ирет далилдеди. Алгачкы күндөрү аба майдан ачык бойдон турду. Каржылык жардам жана орун аныктоочу тест каражаттарын алып жатабыз. Коңшу Кытай Эл Республикасы сезилерлик колдоосун көрсөтүүдө. Боордош Өзбекстан жана Казакстан тарабынан бизге олоттуу кол кабыш болду. Туркия, Япония жана Корея мамлекеттери өздөрүнүн жардам беришти. Бардык өнөктөштөрүбүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу мекендештерим, азыр бизден жарандык жогорку жоопкерчилик катуу тартипти сактоо талап кылынат. Тобокелдикке барсак, ден соолукка гана эмес, адам өмүрүнө коркунуч жараларын дүйнөлүк тажрыйба көрсөтүп жатат. Мамлекетибиздин, балдарыбыздын келечеги үчүн бекем биримдигибизди көрсөтөлү. Нарын шаары жана Ат башы районуна өзгөчө абал режимин киргизүү боюнча токтом долбоору бүгүн жогорку кеңештин кароосуна чыгарылды. Ошондой эле Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарлары менен катар эле Ноокат, Кара Суу, Сузак райондорунда да бул тартиптин мөөнөтүн 30-апрелге чейин узартуу маселеси каралды. Негизи эле өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча коронавируска каршы күрөшүү боюнча иштеп жаткан ыкчам штабтын башчысы, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов парламентте баяндама жасады. Анын ичинде чет өлкөдөн келе албай жаткан жарандар тууралуу да маалымат берилди. Бүгүнкү күнгө чейин 6000ден ашык биздин жарандарыбыз башка мамлекеттерден алып келинди. Бардыгы болуп 32 чартердик рейс аткарылды. 4371 адам бүгүнкү күндө келүүлөрүн каалоосун айтып жатышат. Жана айтылгандай өзүңүздөр билип атасыздар, кечээ да мен маалымат бердим эле, биз кечинде да бул боюнча иштедик. Дагы жумушту күчөтүү боюнча, дагы ушул иштерди алып баруу боюнча коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүп, аба мекиндигин ачып, чартердин рейстерди жүргүзүү боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Бул иш дагы уланат, токтолбой. Жакынкы аралыкта эгер кайсы бир мамлекеттен жетишүү болуп калса, бир эле мисалы үчүн Турция мамлекетинен учура турган болсок, бир эле Турция менен макулдашкандан кийин анын арасындагы транзит менен өтүш мамлекеттерин дагы сүйлөшүү маселелери чыгып атат. Ошо менен белгиленген дата убагында тияк менен сүйлөшүп алып, даярдап алып, анан орто жолдо кайсы бир мамлекет менен иш бүтпөй калса, ошо менен баягы рейстер токтоп калган убактар да болуп атыптыр. Бул боюнча маалыматты кечинде айтышты. Ошондуктан урматтуу депутаттар, өкмөт, мамлекет бул иш боюнча абдан күчөтүлгөн режимде иш жүргүзүүгө бүгүнкү күндө
даяр. Баяндама жасалып бүткөн соң жыйын суроо жооп форматында улантылмакчы болду. Бирок бир катар депутаттар отурумга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен катар эле Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматовдун келишин талап кылышты. Эл өкүлдөрү өлкөнүн бир катар аймактарында өзгөчө абал режими узартылганына байланыштуу 2 жуманын ичинде кандай жумуштар аткарыла турганы боюнча маалымат берилиш керек деген ойлорун билдиришти. Ушул жерге премьер-министр келип отуруп берсин деген суранып атабыз. Каржы министри отуруп берсин деп суранып атабыз. Неужели ушунчалык убактысы жок ал премьер-министрдинчи? Такыр эле тоготпой койду жогорку кеңеште. Келип, ушу Боронов эле жооп берип атат да. Мен түшүнүп турам, штабтын жетекчиси. Бирок биз жогорку кеңеш өкмөттү бекиткенден кийин өкмөт биздин алдыбызда маалымат берет. Өкмөттүн башчысы премьер-министр. Мен ошого эстетип коеюн деп атам, чакыралы келсин, катышып берсин. Жыйындын жүрүшүндө айрым депутаттар өзгөчө абал режими киргизилген Ат Башы районунун ооруканалары бейтаптарды кабыл алууга даяр эмес экенин, дарыгерлер жетишсиз болуп жатканын айтып чыгышты. Ат Башы районунда ооруларды алдын алуу сан эпидемиологиялык борбору бар. Ал болсо имараты 84-жылы курулган, полдору чирип түшүп калган, андан врачтардын да буту сынган, үстүнөн потолоктон тамчы агып атат да. Эгер эпидемия күчөп кетсе, биз кандай кылабыз? Район даяр болбосо, ушул абалыначы кырдаалдан пайдаланып, дейсиздер же кандай кыласыздар? Ушуну тез арада оңдобосоңуздар, бизге дарыгерлер жетишпейт. Дагы эле районгочу. Бүт барын карап берсеңиздер, мына барып көрөсүздөр же кандай кыласыздар? Мына кырдаалды карап туруп, мен ойлойм туура чечим болду деп, мына Ат Башы районуна өзгөчө абал киргизилгеничи. Анан мына коронавируста башка мамлекеттердин опытынан карап туруп билип атабыз да, негизги жакшы эффект берген бул буга каршы күрөшүү, ошол карантин киргизүү, же болбосо элдерди өзүнөн өзү башкалардан оолактаттыруу маселесин жакшы жолго коюлса, жакшы ошол жакта эффект жакшы болуп атат да. Ошондуктан мына өзгөчө абал киргизүү менен биз ойлойбуз, Ат Башы районундагы биз акыбалды бир топ түздөгөнгө жетишебиз деп. Эми сиз айтып аткан азыркы кемчиликтерди кечээ дагы мурда күнү дагы биз губернатор менен сүйлөштүк. Ал дагы айтып атат, эмне жетишпей калышы мүмкүн, кандай боло тургандыгын. Аны сөзсүз түрдө биз буга чейинкисин чечкенге дагы аракет кылдык, кийинкилерин дагы чечип бергенге аракет кылабыз. Мындан тышкары азык-түлүк коопсуздугу, дыйкандарга жардам берүү маселелери да көтөрүлдү. Үшүк алып кеткен бак дарактар, мөмө жемиштерге кандай жардам бересиздер? Суда беребизби? Же болбосо жеңилдетилген кредиттерди беребизби дыйкандарга? Айтып коюңчу. Бүгүн райондордо жерлерде комиссия иштеп атат. Ошол бир топ райондордо сыяткан маселе бар. Кудай буйрса райондук комиссиялар бүткөндөн кийин биз өкмөттө чечим сөзсүз кабыл алабыз. Катбек Элчевич, кандай жардам беребиз мына ушул? Биз азыр тактайлы, мына 2-3 күн болду да, Айыл чарба министрлиги тиешелүү адистерди жерлерде азыр ошонун тактоо канчалык деңгээлде биздин дыйкандарыбызга, ишкерлерибизге зыян келтирилгенин тактап атышат. Мен ойлойм, ушул жуманын аягына чейин бир так маалыматы чыгат. Ошого жараша биз чечим кабыл алабыз. Баягы тиешелүү мыйзамдагы көрсөтүлгөн жардамдардын баардыгын биз Кудай буйрса беребиз. Ошондой эле коронавирус катталган аймактарда иштеп жаткан дарыгерлер боюнча да сөз козголду. Канча бизде инфекционный врачтар бар өзү? Инфекционист врачтардын санын жатка билишиңиз керек, урматтуу министр. Азыр 1 минутка кечирип коюңуз. Бүгүнкү күндө инфекциялык врачтардын саны бизде 31 иштеп атканы, эпидемиологдордуку 115, врачтардын жалпы саны 338, анын ичинде эпидемиологдор 115, инфекционисттер, лаборанттар 169, 31, андан кийин прочий персонал 240. Жалпысынан ушул мобильный бригадада 312 киши иштеп атат. 98 ооруп калды алардын ичинен, 98-ин ичинде бул жерде ар түрдүү врачтар, көбүнчөсү тиги эмелер, технический персоналдар, обслуживающий персоналдар. Врачтардан
азыр айтам, врачтардан ауырғандардың içi 27, средний медперсонал 43, младший персонал 17, анан другие организациядан 12, жалпысынан 99 болдағы, мұның ішінен Бишкектен 32. То есть инфекционисттерден ауырғандар бар, айрықша жаңағы обсервацияда тұрғандардың, анан Оштогы немедегі инфекцион отделениеде ауырған кишилер бар. Мен сурап атканым, мындай темпенен врачтарыбыз ооруй берсе, эртеге врач жок калбайбыз деген суроonu бергим келип атат сизге. Ушул боюнча эмне оюңар бар? Бүгүнкү күндө ошол жерлерге биз атай Бишкектен инфекционисттерди, кафедранын работниктерин бригада кылып туруп баарына жибердик. Ошто иштеп атышат, Алабукада иштеп атат, Сузакта иштеп атышат, Ноокатта баарында бригадалар бар. И анестезиологдор бар иштеп, эпидемиологдор иштеп атышат, лаборанттар, вирусологдор бар, ошол жерде мобилизованный. Врачтар жетишет, коркунуч жок, э? Коркунуч жок. Эгер болсо биз кече күнү атайын военно обязанныйлардын баарын призыв кылып туруп, где-то 300 кишиге чейин чакырып иштеткенге 2 айга призыв кылабыз. Акыры жогорку кеңеш Кыргызстандын 3 шаар жана 3 районуна өзгөчө абал режиминин мөөнөтүн узартуу менен катар эле Нарын шаарында жана Ат баш районуна дал ушул режимди киргизүү боюнча токтом долбоорун колдоп беришти. Нурзада Сыдыкбекова, Самат Төлөтакунов, НТС. Бүгүн өлкөдө коронавирус илдетин жуктуруп алган жаңы 19 учур катталды. Муну менен жаңы типтеги вируска кабылгандардын саны 449га жетти. Баарынан кейиштүүсү жаңы жуктуруп алгандардын 15-и медицина кызматкерлери. Анын ичинде Жалал Абад областында 93, Ош областында 130, Ош шаарында 71, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 82, Баткен областында 5, Нарын областында 34, жана Ысык-Көл областында 6 бейтап дарылануу учурунда. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 15ти түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 3, Ош областында 2, Ош шаарында 10 учур катталып турат. Жалпысынан республика боюнча ушу эпидемияга каршы күрөш башталгандан бери медицина кызматкерлеринин арасында 98 учуру катталып жатат. Ушул жерде токтоло кетсем, мына бүгүнкү күнү ушу эпидемиялык абалдын түзүлүшү ушундай болуп жатат. Бүгүнкү күндө жалпы биздин республикага кирип келген биринчи толкундагы жанакындай инфекциянын очокторун таап, экинчи катарда турган жакын жанакындай байланышта болгон адамдарды таап, кийинки этаптан ошол бир үчүнчү толкун катары кетип аткан ошо жергиликтүү биздин өзүнүн калктын арасында дагы катталып аткан учурларын тастыктап чыгып, бүгүнкү күндө ошо республикада жүрүп аткан эпидемиянын баягыдай чектерин, чек араларын тактап жетишип калганга келдик. Ошол учурда болгон ооруларды, жанакындай байланышта болгондордун баарын тактап чыгып, эми болсо ошол жанакындай чектердин ичинде деген алдын ала жана эпидемияга каршы иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Ошол учурда ушу медицина кызматкерлерибиз дагы ушул жугузуп алганга да дуушар болуп туруп аткан учуру болгон аракеттерди көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ушул ооруп калган медиктердин санын дагы азайтканга аракет. COVID-19 илдетине кабылгандардын ичинен 11-нин абалы оор деп белгиленсе, алардын 7-өө жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Жалпы бейтаптардын 244-ü аял киши болсо, калганы эркектер. Оорулуулар менен биринчи жана экинчи категорияда байланышта болгондордун саны 7,5 миңге чукул. Бирок бул көрсөткүч эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө дагы өзгөрүшү мүмкүн экен. Изилдөөгө келип түшкөн лабораториялык үлгүлөрдүн саны 28.222 болду. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 27.033. Бир сутканын ичинде 981 анализ жүргүзүлдү ПЦР тест менен. Ковид лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны бүгүнкү күнү 7455. Жакын байланыштардын биринчи категорияга мунун ичинен 1528, башка экинчи категориядагы байланыштар 5977 киши бүгүнкү күндө көзөмөлгө алынып, ошо медициналык кароо жүргүзүп туруп атат. Өзүңүздөр билесиздер, обсервацияда турган адамдарыбыз бар.
бүгүнкү күнү 902 адам ушу обсервация абалында туруп жатат. Ошол эле учурда COVID-19 илдетинен айыгып чыккандар өздөрүн кандай алып жүрүүсү керек деген суроо жаралууда. Дарыгерлердин айтымында сакайгандар жалпы шарт менен кадимки жашоосун уланта беришет. Мындан тышкары учурда медиктердин коронавирус илдетин жуктуруп алуу учурлары улам көбөйүп жатканы коомчулукту тынчсыздандырууда. Ар бир учур боюнча эпидемиолог, вирусологдордон турган топтор иликтеп жатышыптыр. Буга чейин айрым калачандар тиешелүү шарттардын жана медициналык кийим-кечектердин жоктугунан улам илдетке кабылганын айтып чыгышкан болчу. Келген гуманитардык жардамдардын баарын ушу дөңгөлөктөн түшүрбөй туруп кайра таратып бергенге аракет кылып атабыз. Мына фонддордон жардам келип атат, жеке ишкерлерден жардам келип атат, башка дагы донорлук уюмдардан дагы жардам катары келген ушул атайын кийилчү кийимдердин баарын жеткизгенге мына аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө бул жагынан абал кыйла жакшырып калгандыгы бар. Мына бүгүнкү күндө бүт областтардын баарына бөлүнүп, ошол жерге жеткизилип, мына бүгүн түндө дагы ошол атайын гуманитарный груз катары ушу атайын кийилчү кийимдер бар жогу ушу Нарын областына жөнөп, бүгүнкү күнү калган областтар мына складка келип ушул жерде техникасы туруп жатат. Ошондой эле Нарын аймагында калачандар тиешелүү медициналык каражаттар менен камсыз болдубу деген суроо да берилүүдө. Эске салсак, бүгүнтөн тарта Нарын шаарынын жана Ат башы районунун аймагына да өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлыкка мамлекет башчысы кол койгон. Нарын шаарында коронавирус илдетин жугузуп алган 5 учур катталса, Ат башыда бул көрсөткүч 19га жетти. Түндө дагы Нарынга келген транспортты бүт складтан жүктөп, ошо түнү менен кайра жөнөттүк. Ошол жерде демек ошол келген жанакындай ата кийилчү кийимдер жана башка каражаттардын баары ошо толуканды ошол жерге жеткизилип, туура жана биздин мекемелерге таратылып берилет. Биздин медицина кызматкерлери жанакындай бир коопсуз абалда иштегенге бир шарттар түзүлүп атат. Мындан тышкары мына Ат башыда бүгүнкү күнү ушу Бишкектен жөнөтүлгөн 4 дарыгер барып иштеп атышат, өзүнүн кызматын алып. Бүгүнкү күндө Жумгал областында, Жумгал районунда дагы ушундай бир муктаждыктар чыккан. Ал жерге дагы бир дарыгерлердин тобун топтоп, бүгүн жакын арада ошол жака командировать эткенге аракет кылабыз. Ошондой эле эң сүйүнүчтүү кабар. Өткөн суткада коронавирустан айыккан 7 бейтап ооруканадан чыгарылды. Муну менен өлкөдө жалпысынан 78 адам жаңы типтеги вирусту жеңе алышты. Акмарал Сабатар, Самат Дөөлөтахунов, МТС. Бишкекте, Ош шаарында, Ноокат, Кара Суу райондорунда, Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда коменданттык саат 2 саатка кыскартылды. Мындай чечимди аймактын коменданттары кабыл алган. Буйрукка ылайык 16 апрелден тарта 30 апрелге чейин аталган аймактарда коменданттык саат кечки 9-дан эртең мененки 6-га чейин иштейт. Ошондой эле Ош шаарында жана Кара Суу, Ноокат райондорунда өзгөчө ал режим учурунда алкоголдук ичимдиктерди сатууга тыюу салынды. Анткени аймакта коменданттык сааттын эрежелерин бузгандардын көпчүлүгү мас абалда жүргөндөр же спирт ичимдигин ичип алып унаа башкаргандар болгон. Арасында мас абалында жол кырсыгына кабылгандар дагы катталган. Мындан улам алкоголдук ичимдиктерди саткан бардык тараптардын ишмердүүлүгү токтотулду. Көпчүлүк жаштарга жана ошол дүкөндө спирт алкоголь саткан дүкөн ээлерине да айтып коем. Сатпай туруңуздар. Биз суранабыз. Калк бүгүн сергек жашоого мындай кадам шилтеш керекпиз. Тескерисинче контакт спирт ичкен киши дагы экинчисин табат, анан үчүнчүсүн, анан мыйзам бузуулукка барат. Андан сырткары ооруган адам менен дагы контакт болуп калбасын. Дагы бир ооруган адам контакт менен кошо отуруп калбасын деген бул чын дилибизден эле ошол калктын саламаттыгын сактоо маселеси болуп атат. Ал эми буну көзөмөлдөө боюнча экономикалык кылмыштар менен күрөш кызматына тапшырма берилди, налоговыйга тапшырма берилди, жергиликтүү ички иштер органы жана жергиликтүү бийлик органдары көзөмөлдөйт. Ал эми буну мындай адамгерчилик кылып деле ала турса болот 15 күн. Андай болбогон болсо мыйзам чегинде чара көрөбүз.
Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы эркеч там көзөмөл өткөрүү жайынын иши жандандырылды. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен аталган көзөмөл бекеттин иши эки өлкөнүн жүк ташуулары үчүн гана кайра калыбына келтирилди. Ал эми Тору-Карт көзөмөл өткөрүү жайынын маселеси аймактагы эпидемиологиялык абалга жараша каралат. Азырынча чек арадан эки өлкөнүн жарандарына өтүү чектөөлөрү сакталат. Кече Кыргызстан менен Кытайдын президенттери телефон аркылуу сүйлөшкөн. Анда чек ара аркылуу жүк агымдарын жандандыруу тууралуу сөз болгон. Мындан тышкары президент Сооронбай Жээнбеков азыркы кырдаалдын тийгизген терс таасирин эске алуу менен Кыргызстандын Кытайга болгон тышкы карызы боюнча төлөмүн жеңилдетүү жана төлөө мөөнөтүн узартууну сунуштады. Тараптар бири-бирине колдоо көрсөтүүдө өз ара тилектештигин билдиришип, Кытайдан Кыргызстанга медициналык адистерди жөнөтүү макулдашылды. Президент Сооронбай Жээнбеков Си Цзиньпинге коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө берилген гуманитардык жардам үчүн ыраазычылык билдирген. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Кыргызстандын инфекция менен күрөшүү аракеттерин колдоорун кошумчалаган. АКШ президенти дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмун каржылоону токтотту. Буга уюмдун пандемияга каршы күрөшө албай койгондугу себеп болду деп билдирди Дональд Трамп. Анын пикиринде уюм коронавирус боюнча маалыматты өз убагында албай, аны тактабай жана дүйнө коомчулугуна жеткиликтүү деңгээлде тараткан эмес. Өзүнүн негизги милдетин аткарбагандыгы үчүн жазаланышы керек, деди Трамп. АКШ дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун ири каржы булактарынын бири. Өткөн жылы Америка уюмга $400 миллион которгон. Бул уюмдун жалпы бюджетинин 15%-ын түзөт. Ал арада Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш азыркы шартта каржылоону токтотуу туура эмес экендигин, тескерисинче биригүү менен коронавирусту жеңүүгө болоорун билдирди. Акыркы маалыматтарга караганда дүйнө жүзүндө коронавируска кабылгандардын саны 2 миллионго чукулдады. 120 000 киши каза тапты. Учурда эпидемиянын борбору АКШ болуп турат. Ал жакта ооругандар 600 000ге жетип, COVID-19дан 23,5 000 адам көз жумду.